Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendişler, qadırlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Тааладан дайыма биз жакшылыктарды, пайдаларды тилек, дуа кылып турушубуз керек. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem үйрөткөн эң бир пайдалуу нерсе, инсанга эң керектүү ал пайдалуу билим. Ал пайдалуу билим. Кандай бу дүйнөдө дагы пайдасы тийсин, кабырда пайдасы тийсин, ахиретте пайдасы тийсин. Пайдалуу билимди Алладан сурашыбыз керек. Аллахым баарыбызга пайдалуу билим берсин. Пайдалуу билим кайсы? Кур'ан, хадис. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган билим, түбөлүктүү пайдасы тие турган билим, акты, караны, арамдан, адалды, зыяндан, пайданы түбөлүктүү бакытка жеткире турган бул илим. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын тарабынан алып келген илим, илми нафи', пайдалуу илим деп айтылат да. Экинчиден, кабыл болгон амал, инсандын кылган жакшы иштери, айтылган жакшы сөздөрү, эгерде ихластуулук болбосо кабыл болбойт да. Мейл өмүр бою жакшы иш кылды, өмүр бою жакшы сөздөрдү айтты, бирок Алланын ыраазычылыгы максат кылынбаса, ал дагы кабыл болбойт экен да. Ошондуктан кандай гана жакшы иш болсун, Алланын алдында кабыл болсун десек, ага ихластуулук болуш керек, ага ниет туура болуш керек, кабыл болгон амалды сурап жүрүш керек экен. Ошондой эле кең ырыскы адам баласы дүйнөгө келгенден кийин сөзсүз биз тамак жейбиз, ырыскаланабыз. Ырыскы тамак менен эле байланбайт эми. Бардык бизге пайда жеткире турган бул ырыскы болуп эсептелинет. Пайдалуу Алла субханаху таала берекелүү ырыскы берсин. Бир махлуктун көзүн карабай турган, жана бардык оорулардан шифа берсин. Дененин дагы оорулары бар, рухтун дагы оору бар. Ошондуктан дененин дагы ооруларынан шифа сураш керек. Рухтун да, мисалы текебер адамда, бул руханий оору. Уммул амрад аль-кибр, уммул амрад, текеберлик бардык оорулардын энеси экен. Бул дагы демек биз Алла субханаху ва тааладан сурап жүргөнүбүздө, я Алла бардык оорулардан шифа бер деп, дененин ооруларынан да шифа бер, рухтун ооруларынан дагы шифа бер деп. Дүйнөдө эң биринчи курулган масжид бул Масжидил Харам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, айю масжид аввал вуди', биринчи курулган мечит кайсы эле дегенде, пайгамбарыбыз Масжидил Харам дегенде, Масжидил Харам деп. Андан кийинчи сумма айюн дегенде, Масжиди Байтул Муқаддас, Байтул Мақдис деп те айтат, Байтул Муқаддас деп те айтат. Мынаке Сулайман пайгамбар курган, бүгүнкү Палестина менен Израилдин ортосундагы ошо Кудус, Масжидил Акса, ошону Сулайман пайгамбар курган да. Атак Сулайман пайгамбар эми экөөнүн ортосу канчалык сарбауна сана 40 жыл болчу дейт. Масжидил Харамын Ибрахим пайгамбар курган менен Сулайман пайгамбардын ортосундагы эки мечиттин ортосу канча десе 40 жыл. Ал кандай 40 жыл? О кылым карыты го. Ибрахим пайгамбардан кийин Исхак пайгамбар, Якуб пайгамбар, анын балдары, анан болуп канча ортодо пайгамбар өттү? 40 жыл эмес да кандай? Bundan bilindi, Süleyman пайгамбар курган ошол мечиттин пайдалын өзү Якуб пайгамбар түптөгөн экен да. Якуб пайгамбар түптөгөн, андан кийин ана Давуд пайгамбар баштаган, Сулайман пайгамбар аны бүтүргөн. Мына ошол мечит деп айтылат. Анан кийин мынаке 3-чү мечит, мында тарых боюнча Масжид Набави, бул Мадинадагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын нурланган шаары Мадина Мунаввара, ошол жакта курулган мечит, пайгамбарыбыз өзү жана сахабалары менен курган, бул Масжиди Набави. Дүйнөдө 3 мечит. Ушул 3 мечитке сообу көбүрөөк болот, соопту көптү үмүт кылып байлаганга болот. Калгандар бүткүл дүйнөдөгү мечиттер бардыгы 1 гектар эмес 10 гектарга салсаң дагы бардыгы сообу бирдей. Тең. Бул үчөөнүкү өзгөчө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде маалым болот, Масжидил Харам Меккеде намаз окуган, бул 100 миңге барабар да. Башка жерге караганда 100 миң эсе сообу көп да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдыкы болсо мечитинде 1000ге.
Masjid Aqsanыкы 500-гө. Кейбір риwayatта келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдыкы 50 миңге. Мечити 50 миң. Масjid Харам 100 миң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити 50 миң, Masjid Aqsa болсо 500. Албетте, өткөнкү сабакта силерге айткан элек, Сулайман алейхиссалам Алла Таалам көптөгөн мужизаларды берди. Бадышачылык дагы, пайгамбарчылык да берди. Бадышачылык да бир өзгөчө бадышачылык болду. İnsanlar деле башкарбай, жиндерди дагы башкарган. Канаттууларды дагы башкарган. Алла Таала баш ийдиртип койду агачы. Даже шамалды дагы баш ийдиртип койгон. Шамал дагы Сулайман пайгамбарга баш ийет эле. Bunun bardığın subhanallah Süleyman Peygamber dua kılgan Allah Taala'dan. Oşo bugünkü sabak Süleyman Peygamber'den Allah Taala'dan soragan badışalığı. Mınake bugünkü sabak oşol alardı da jana jinderdi kanday iştetet ele. Jinderdi da bugün bağıntırıp alıp iştetse bolobу же болбойбу. Ушундай маселелерге бүгүнкү сабакка тиешелүү. Буюрса Allah Taala'nын жардамы менен сиздердин ак батаңыздар менен иншалла буну өтөбүз. Эми Süleyman aleyhisselam'a Allah subhanahu wa ta'ala mına ötkönкү sabakta ayttık ele attar sunuştalıp alar men alek bolup asır namazı kaza bolgon dep alardı keyin uşu attardын себебинен жылкылардын себебинен болуп калгандыктан Süleyman aleyhisselam alardı kurmandıkka çalıp эми кайсы нерсени Allah үчүн сиз таштасаңыз Allah Taala andan жакшыраак нерсе берип коет экен да. Allah Taala üçün attарды kurmandı kıldı ele. Allah Subhanahu wa Taala attan tez bara turgan şamaldı verip koydu. Süleyman Peygamber'ga şamaldı verip koydu. Özünün tahtasının uşunda han tağı var ele. Oşu tağın üstüne oturup kadimki de şamaldı üstünde. Maşallah. Oşun kança degen üstünde bul adamlar, insanlar, jinler, kanatlılar, hayvanlar üstünde batadı. Qayırga qalasa batele barat, qayırga qarasa бүткүл дүйнөнү тез эле тегеренет. Ошон үчүн хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Иннака ла тадау шай'ан иттaqahu Allah azza wa jalla illa ataka Allahu khayran minhu." Allah үчүн сен кайсы нерсени таштасаңчы, Allah Taala андан жакшыраак нерсени сөз саңа берет деген да. Бул бизге эреже тугандар. Ушуну билип алайлы. Жашоодо көп ушуга кездешебиз да. Буну бир çöldük bir kişiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Peygamber kolundan karmap, ağa üretip, talim berip atıp, uşu sözde aytkan ele. Sen kaysı nerseni Allah'dan korkup, Allah'ın razıçılığı için taştay turgan bolsoň, Allah subhanahu wa ta'ala andan jakşıraak nerseni beret. Mınal jededagi Süleyman Peygamber Allah'ın razıçılığı için attardı kurmandı kıldı, andan jakşıraak şamaldı berdi degen mani gelip çağır. İmam Ahmad jana Nasai İbn Majah uşularına gelet. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. İnne Süleyman lemme bana Beytel Maqdis sa'ala Rabbahu azza ve celle hilalan thalâsen. Peygamber ayttat. Süleyman Peygamber Masjid-i Aqsa, Masjid-i Muqaddas qurgandan keyin Allah Taala'dan 3 nerseni soraptır. Qurup ötüp 3 nerseni sorat. Kanda İbrahim Peygamber, İsmail Peygamber ekö Masjid-i Haram'da kurgandan keyin sorawadı o. Allah Taala'dan kabul kılgın ya Allah, jana acılıktın, manasik jol jobolorunu üretkün, bizden keyin uşunday bir kurbançılık bere turgan ümmet payda kılgın, Allah'ın aslında şunda bir peygamber olsun deyip Muhammed Aleyhisselam da aytdı, dua kılgan da bu Süleyman Peygamber'in duası, İbrahim Peygamber'in duası. Yani bu жерде Süleyman Aleyhisselam'dağı kaçan Masjid-i Muqaddas'ты kurgandan keyin, andan keyin mınaki dua kılıp 3 nerseni soragan eken. Ekonu fa'atahu isnatayn, ekonu beriptir. Ve nahnu narju an takuna lana salisa, Peygamberimiz aytat, biz ümit kılabız, üçüncüsü biz üçün boluş gerek deyipçi. Süleyman Peygamber üçünü soragan, Peygamberimiz aytat, ekonu berdi deydi Allah Taala, üçüncüsü Peygamberimiz aytat, al biz üçün dep ümit kılabız deydi. Kaysı nerse eken? Sa'alahu hukman yusadifu hukmahu. Birinci uşunday çeçimdi soragan. Ya Allah senin çeçimine layıktуу çeçim bergin depçi. Bu hazır Kuda kalasa sabakta aytып berебиz kanday çeçim eken. Bul birincisi. Fa'atahu iyyahu. Allah Taala anı berdi, aytkanınday berdi. Demek Süleyman Peygamber'in bu dünyadagi çeçimi Allah Taala'nın çeçimine toora geldi, layık geldi de. Allah kanday çeçse kudum oşunday çeçim deydi. İkincisi.
وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. Алла Тааладан ушундай падышалык сурады, менен кийин бирөөнө дагы лайыктуу болбогон деп, ошондой падышалыкты Алла Таалам берди аны дагы. وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذه المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها. Üçüncüsü Peygamberimiz aytқан, bizge бере турган үмүт деп айтатканы ал мындай экен. Бир киши үйүнөн чыкса, дарат алып, намазды гана каалап, максат кылып, мечитке башка максат үчүн эмес да. Анда ага дейт, ал барганда күнөөдөн ушундай таптаза болот, бүгүн энеси төрөгөн баладай дейт да. Демек, бул деген фихазал масжид боло турган болсо, мынакей буну Алла субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берип атат. Ким Масжидил Аксада ошол жерге барып намаз окуй турган болсо, ал энеден туулма болуп күнөөдөн таптаза болот деген да. Мынакей ошон үчүн иншалла биз ниет кылып коюшубуз керек, мусулман бир туугандар, Кудай кааласа, ошол 3 мечитте намаз окуганга ниет кылып коюш керек. Масжидил Харам Меккеге барып намаз окуганда ниет кылыш керек туугандар. Масжидил Акса мынакей Палестинадагы мечитке барып окуганга ниет кылып коюш керек. Масжид Набави пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Мадина шаарында намаз окуганга ниет кылып коюш керек. Ушундай улуу фазилеттери бар. Ана эми чечими боюнча кандай болду? Бул чечимди Алла Таала Сулайман пайгамбарды да мактады, андан кийин атасы Дауд пайгамбарды да мактады. Бул мындай болгон эле. Ва Дауда ва Сулаймана из яхкумани фил харс. Дауд жана Сулайман эстеген ал убакты качан ал экөө эгинзар тууралуу өкүм чыгарышкан эле. Иди нафашат фихи ганамул кавм ва кунна ли хукмихим шахидин. Качан аларга бир коомдун койлору келип жеп кеткен эле, биз алардын өкүм чыгарууларына күбө болчук дейт. Бул мындай болгондо Дауд пайгамбардын, Сулайман пайгамбардын доорунда бир адамдын кой, эчкилери көп экен дагы башка бирөөнүн огородуна кирип, бардыгын жеп салат да. Чөптөрүн бардыгын жеп салат. Чөптөрүн бардыгын жеп салгандан кийин экөө талаш тартышып келет Дауд пайгамбарга. Дауд пайгамбарга келгенде Дауд пайгамбар мындай чечим чыгарат. Себеп дегенде баягы чөптүн баасы койлордун баасы менен тең экен да. Демек ал баалуу чөп окшойт, зафаранга окшош же ар кандай чөп болушу мүмкүн да. Ошолордун бардыгын жеп койгон экен. Эми жеп койду, эмне кылат эми? Дауд пайгамбар мындай чечим чыгарат. Мына койду бардыгын берип кой дейт. Себеп ошого зыян келтирдиби? Баасы экөө тең, ошонун бардыгын бер деп чечим чыгарат. Ошо баягы талашып келаткан эки киши бери чыгып келатканда баласы Сулайман пайгамбарга жолугуп калат. Сулайман пайгамбар сурайт, кандай чечим болду дегенде, атаңыз ушундай деп чечти Дауд пайгамбар. Койлордун бардыгын берип кой деп чечти буга. Дегенде, эгерде чечим мага берилгенде, мен башкачараак кылат элем дейт да. Кандай кылат элем дейт, мынандай кылат элем дейт. Ошол баягы койлорду, чөптөрдү жеп салбадыбы? Ошол жеп салганда мен ушул койлорду баягы огороддун ээсине бермекмин дейт. Огороддун ээсине бермекмин. Ошого чейин ал эми баягы огородду жеп салганда болсо койдун ээсине бермекмин дейт. Сен буну өстүргүн. Кайсы ошол канчалык болчу чөп? Ошо өстүргөнгө чейин тиги койдон пайдаланып турсун. Канча ал жерде жүнүнөн, сүтүнөн дегендей пайдаланып турсун. А бул баягы өзүнүн деңгээлине чейин өскөндөн кийин койлорду кайтарып бересин, огородду сен кайтарып бересин дейт. Мынандай кылып чечме келем дейт да. Ушул чечкени Алла Тааланын каалоосуна лайыктуу болгон да. Ушу экөө тең туура чечим. Атасыныкы деле Дауд пайгамбардын деле чечими туура болгон. Бирок Сулайман пайгамбардын чечими жакшыраак болгон. Сулайман пайгамбардын чечими жакыныраак болгон да. Ражих болгон да. Ушуну Алла субхана ва таала айтат: "Фафахамнаха Сулайман." Биз чечимди Сулайманга түшүндүрдүк дейт. Көрбөйсүз, баласына да "Ва куллана атайна хукма ва илма", ар бирине экөөнө тең эле биз даанышмандыкты да бергенбиз, туура чечимди да бергенбиз, илимди да бергенбиз деп Алла субханаху ва таала айтып атат. Демек, экөөндө тең эле жакшы, бирок жакшыраагы Дауд пайгамбардын чечими. Мына атадан бала өтөт деген мынандай да. Бирок кандай болбосун, машаалла,
мына ал жердеги Алла субханаху ва тааладан Давуд пайгамбардын биринчи сураганы менин чечимим Алланы, я Алла, сенин чечимиңе ылайыктуу болсун деп Алла Таала буну берди. Берди Алла субханаху ва таала. Да ушундай эле бир риваят келет экен, Сахихайнда келет. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мындай дейт: эки аялы болгон экен. Эки аялдын эки баласы бар экен. Ойнотуп атса эле эки баласынын бирөөсүн карышкыр келип ала качат да. Ала качып бирөөсүн жеп кетет. Жеп кеткенде баягы эки аялдын бирөөсү айтат: "Сенин балаңы алып качып кетти" дейт. Кичинекей экен эки өтең. Экинчиси айтат: "Жок, сенин балаңы алып качып кетти. Калып калган менин балам" деп атат да. Карышкыр жеп кеткен болсо сенин балаң деп талашып атат дагы. Мына экөө тең фахаражата ала Сулейман, Сулейман пайгамбарга барышат. Бул Сулейман пайгамбардын доорунда болгон. Сулейман пайгамбар айтат: "Факал, экөөңөр тең мындай кылла" дейт. Мага дейт, балда башка адамдарга айтат: "Бычакты алып кел" дейт. Мына азыр мына тирүү калды го, ушуну мен экиге бөлүп туруп, жарымын саңа берем, жарымын саңа берем дейт да. Ошенткенде бул баланын энеси, чыныгы энеси мынандай дейт: "Ярхамукаллах, хува ибнуха фақада бихи лаха." Алла Таала сизге райым кылсын, Сулейман пайгамбар, бул бала бунук эле боло берсинчи дейт да. Экөө бөлүндү атат да. Ошондо билип калат, бул дейт, ушу эненики экен деп энеге чечим чыгарып берип коет да. Себеп дегенде эч бир эне өзүнүн баласы бөлүнгөнүн, муздалганын каалабайт экен да. Сулейман пайгамбар атайы көрдү, чыныгы кимдики экен депчи. "Ап кел, мен буну экиге бөлүп берем" деди эле. Тиге энеси айтты: "Жок, жок, 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 жок. Анан көрөк бөлүнбөй эле менин балам тирүү калганы жакшы. Буда болсо боло берсин, бирок тирүү калганы жакшы" деп бергенде түшүнүп калды. "Бер ап кел" деп бунук экен деп берип койгон да. Бул дагы окуя бар. Кандай болбосун, Сулейман алейхиссаламга Алла субханаху ва таала мына ушундай кереметтерди, ушундай чечимдерди бергени да. Эми Сот сурасында айтат: "Кала роббигфирли ва хабли мулкан ла янбаги ли ахадин мин ба'ди иннака антал ваххаб." Сулейман пайгамбар айтат: "О Раббым, менин күнөөлөрүмдү кечиргин, мурунку күнөөлөр. Эми келерки эмне? Ва хабли мулкан, мага ушундай бир бадышачылык тартуулагын" дейт. "Ла янбаги ли ахадин мин ба'ди", менен кийин бирөөгө дагы ылайыктуу болбогон, бирөөгө дагы берилбеген ушундай бадышачылыкты Алла субханаху ва тааладан сурады. "Иннака антал ваххаб", албетте сен өзүң берешен. Алла субханаху ва таала ваххаб деп суратпай туруп бергенди айтат. Мына баарыбыздычы, бул Алла Тааланын ал-Ваххаб деген сыфаты бар. 99 сыфат атынан ушу бир аты ал-Ваххаб. Алгандай суратпастан туруп, мына сиздерге, биздерге ата энебиз Алла Тааладан көз сураган эмес. "Я Алла, мен балама көз берип койчу. Я Алла, мен балама кулак берчи" деп сураган эмес. Алла Таала суратпастан туруп эле бизге көз берди, кулак берди. Суратпастан туруп бергенди не деп койгон? Ал-Ваххаб дейт. Албетте сен берешенсин, берүүчүсүн, тартуулоочусун деген мааниде. "Фасахарна лаху риха", соң биз ага, Сулейман пайгамбарга шамалды баш ийдертип койдук дейт. Шамалды баш ийдертип койдук. "Тажри би амрихи рухаан хайсту асаб", шамал жүрөт эле Сулейман пайгамбардын буйругу менен, рухаан жумшак, мулайым, катуу шамал болуп атпайбы? Көчүрүп кеткен, бузуп кеткен андай эмес эле да. Адамга жагымдуу шамал. Эстегенде Алла Тааладан жамгыр сураганда пайдалуу жамгыр сураш керек тугандар. Пайгамбарыбыз буну үйрөткөн. Пайдасыз жамгыр дагы болот экен. Сел каптап кеткен, катуу жаап, эгиндерди бузуп, үйлөрдү талкалап кеткен. Көрүп атпайбызбы азыр? Ошон үчүн Алла Тааладан сураганда, жамгыр сураганда дайыма пайдалуу жамгырды, пайдалуусун кошуп сураш керек. Жөн эле жамгыр бер эмес. "Я Алла, пайдалуу жамгыр бер" деп. Мынаке, демек хайсу асаб, каерге барууну кааласа, ошол жерге жумшактык менен бул шамал жеткирип коет эле. "Вашаятина кулла баннаи ва гаввас", бул дегени Алла Таала жин шайтандарды дагы Сулейман пайгамбарга баш ийдертип койгон эле. Ал кулла баннаин деп имарат кура турган. Субханаллах. Алар ушу жиндерди, аларга эми инсанга караганда Алла Таала башкача жараткан экен. Күчтүү, тез. Ана жана гаввас дегени суга
терең чүмкүй турган эмнелер берметтерди алып чыгыш үчүнчү ушуларды дагы баш ийдирткен да. Эми Алла Таала өзү билет акыйкатын. Мынакей азыркы Египеттегини пирамиданы көрсөңөр керек. Баргандар билет, канча деген тонна таш, анын үстүнө эч ким тизе албайт, адам баласынын күчү жетпейт, кран тизе албайт аны. Ким кылган эми? Мүмкүн, көбүрөөк жакында ушулчу. Что Сулайман пайгамбар жиндерге иштеттирип кырдырып койушу мүмкүн. Же болбосо кийинби же мурунбу, ал адамдын колунан келбей турган бир ушундай акылга сыйбай турган күч да булчу. Ошол убакта деле адам ушундай жөн эле ушундай тегиз кыркылган, ушундай коюлган адамдын акылынан сырткары. Бул ошо жиндердин колунан келет. Ва ахарина муқарранина фил асфат, жана башка дагы тоң моюн жиндер дагы бар. Аларды жынжырларда кишенделген. Ошолорду дагы баш ийдиртип Сулайман пайгамбарга берип койгон да. Сулайман пайгамбар берип койгон. Хада атауна фамнун ау амсик би гайри хисаб. Мына ушул биз тартуулаган бергенибиз сага, эми сен бул жактан бир азын берип жакшылык кылгын, же болбосо өзүңө алдыңа коюп койгон, сен ыктыярыңда би гайри хисаб, сенин эсеп китеп алынбайт дейт. Сага биз бердик бул мүлктү, падышалыкты, нерселерди, кааласаң бер, кааласаң сарпта, кааласаң коюп кой, эч кандай сенин эсеп болбойт деп Алла Таала айтып атат да. Ва инна лаху индана ла зульфа ва хусна мааб. Жана албетте Сулайман пайгамбар үчүн биздин алдыбызда өзгөчө жакындык бар, өзгөчө мартаба бар. Ва хусна мааб, жана чырайлуу турак жай бар дейт. Эми тафсирге келели. Сулайман алейхиссалам bu cinderdi işletüsü, bunu Allah subhanahu wa ta'ala mucize katarı bergen. Bu mucize. Mucize katarı bergen. Görüp atpayız mı? Bugün kunde dele bir adamlar cinderdi karmak işletet de. Tiyak demeye kılat, bağıntırıp alat, alarda cumşayt, tiyak demeye kılat. Bu jakşı emes. Cin degen mahluk var. Gözgө көрүнбөгөн, оттон жаралган, булар аябай тез ылдамдыкта, жана ушуларды өзүнүн көбүнчө булардын тоң моюндугу көп. Ошон үчүн алымдар айтышат, булар көбүнчө ушундай мындай ыплас жерлерде болот, жана ыплас жүргөн адамдарга тез жугат дейт. Ошондой ыплас жүргөн адамдарга тез жугат дейт. Ошон үчүн дайыма ушу куфр сөздөрү менен, куфрия сөздөр менен буларга ошо жиндер көбүнчө ыраазы болуп, ошондойлорго баш ийет да. Ошон үчүн мына жердеги дайыма эгерде дем салган тияк-пияк жиндерди иштеткен андай маселелерден карап коюш керек. Эгерде өзүн жиндерден зыянынан же мусулмандарды зыян жеткирүүдөн сактануу максатында, макулбу, исламдагы, Кур'анда, хадистеги дуалар менен кылган болсо эчтеке эмес. Алардан пайда алыш үчүн эмес, акча жасаш үчүн эмес. Аларды ушундай кылса макул. Кейбирлер бул өзү бул чоң элим. Бүгүнкү күндө дагы карап туруп жиндерди чыгаруу, жиндерди баш ийдиртүү, тияктан алып келүү, аларды ишке жумшап, алардан иш алуу, мындай чоң маселе бар да. Атак, эгерде андай болбой турган болсо, бул жин менен иштеш тамаша эмес тугандар. Мындан дайыма сактаныш керек, дайыма өзүбүз дуа кылып туруш керек. Ал эми ким ушулар менен иштеше турган болсо, алардын только максаты ушундай туура болуш керек. Саба сүрөсүндө «Вали Сулаймана риха, гудувваха шахру, ва равахуа шахр». Жана Сулайман алейхиссалам үчүн шамалды баш ийдиртип койдук. Аны эртең мененки сапарыда, таң эртеңки сапарыдагы бир айда, кечки сапарыдагы бир ай. Саартан түшкө чейинки, жана түштөн кечке чейинки. Кыскасы айтканда бир айда адам аты менен, төбөсү менен кайерге чейин бара турган болсо, ошону түшкө чейин эле барып коет экен, шамал менен. Дагы бир айда бара тургандардыкын түштөн кийин барып коет экен. Кыскасы 2 айлык сапарды бир күндө эле барып коет экен да. Мынакей Алла субханаху ва таала ушундай мужиза берген. Ва асална лаху айнал қитр. Жана биз Сулайман үчүн, Сулайман пайгамбар үчүн жез булагын агызып койдук дейт. Жез кандай катуу? Ушуну агызып жөн эле суу кылып койгондо жезди. Ал үчүн эмнелерди бир адамга керектүү нерселерди куруп жасап бериш үчүнчү. Бул дагы мужиза. Өткөндө айттык эле Давуд пайгамбарга мынакей темирди
жумшак пластилин кылып берип койгондой, Сулайман пайгамбарга Алла субханаху ва таала жездин булагын кылып койгон да. Жумшак бул суу кылып койгон, жана агызып элечи. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. Жана кейбир жиндер Сулайман пайгамбардын алдында иштешет эле алар. Кадимкиде иштешет эле بإذن ربي, Роббусунун өкүмү менен. ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. Ал эми кейбирлери да тоңмойун. Алла субханаху ва таала айтат: ким алардан биздин өкүмүбүздөн четтеп кыйшык жолду тандай турган болсо, анда биз ага боркулдаган азаптын даамын таттырабыз дейт да. Бул дегени кайсы жин эгерде Алла субханаху ва тааланын өкүмүнө баш ийбесе, биз аны дозоктун баягы боркулдаган азабына даамын таттырабыз дейт. А кейбир аалымдарыбыз айтат: жок, Алла субханаху ва таала Сулайман пайгамбардын ордунда бир периштени дайындап койгон экен. Кайсы жин баш ийбесе, аны от менен урат экен да. От менен чабат экен аны. А бул жерде да бир сөз келет. Жин өзү оттон жаралса, от менен чапса, эмне таасири тиймек эле? От да ал өзү деле кайра эле от болуп атпайбы деп. Жок дейт. Субханалла, инсан деле жерден жаралганда таш, цемент, арматура, топурак, бардыгы жерден да. Биз ошондон жаралганбыз да. Эми арматура менен башка урса таасир тийбейби? Таш мененчи, топурак мененчи. Ошондой эле жин оттон жаралган менен от менен урса деле ага деле таасири тиет. Кандай болбосун, кейбир аалымды, көпчүлүк аалымдарыбыздын айтуусу боюнча дозоктун азабын, а кейбирлери бу дүйнөдө эле ошо бир периштени дайындап койгон экен. Кайсы жин тоңмоюнду кыла турган болсо, ошону урат экен да. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ошо жиндер Сулайман пайгамбар үчүн жасап коюшат эле. Эмнени кааласа жасап коет эле да жиндер. Сулайман пайгамбарга махариб деп бийик-бийик имараттарды жасайт эле дейт. Мүмкүн мына ошо бийик-бийик имараттар, мына ал азыркы ошол пирамидабы, башкасыбы, бийик-бийик. Махариб, михраб деп, өзү михраб дегени падышалар өзүнө өзгөчө кылып бөлмө жасап, мына ошондой бийик-бийик имараттарды айтат. Өзү михраб деп, мечитте да михраб деген бар го. Ал михраб кандай? Михраб харп деген сөздөн чыгат да, ал эмне? Согуша турган жай. Ошон үчүн михраб деп айтат. Михрабка чыкканда ким? Имам шайтан менен согушат. Шайтан менен, нафс менен согушат. Ошон үчүн михраб деп коет. Согуша турган мына ушундай бир жай, жөнөкөй эле эмес, согуша турган бир алат. Ушундайларды курат эле дейт. Ва тамасил деп айкелдерди алар жасайт эле, айкелдерди жасайт эле. Чоң сүрөттөрдү, таштарга, зоолорго айкелдер жасайт эле. Ва жифанин кал жаваб деп, жифанин деп мына идиштерди айтат. Чоң идиштер болот экен. Кандай? Бир көлмө мындай чоң эмес, көлчөктөрдү өзүнө батыра турган идиштер жасайт эле дейт. Чоң эле мындай көлмөлөр бар го. Ошондойлорду өзүнө батыра турган идиш. 1 литрлик эмес, тонналык идиштер да. Андан кийин кодор расият дейт. Ушундай казандар кыймылдабай турган, жерге кагылган таштардан, зоолордон ушундай казандар кылып коет экен өзүнүн ордунан. Булардын бардыгын ким жасап атат? Жиндер жасап атат. Сулайман пайгамбар эмне деп айтса, ушулардын бардыгын жасайт эле. И'малу ала Давуда шукра. Эй Давудтун үй бүлөсү, Сулайман пайгамбар баласы, силер шүгүр кылууну амал кылып алгыла. Жана менин пенделеримден шүгүр кылуучулар өтө аз дейт. Şükür boyunca, bundan burada tasvir, temsil boyunca Süleyman Peygamber'den şeriatında mümkün oşol süret tartуу, mınavul azırkı, tamasil, aykelder, urksat bolğon menen bizdin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatımızda urksat emes doğanlar. Emne üçün oşular arkылуу ne oldu? Butparastыk baştalgan uşundan. Süretlerden, Budda kayaktan baştalgan ele. Ol jakşı kişi, salih kişi bolğon deydi.
Дүниеден өткөндөн кийин аны эмне кылып алды? Анын сүрөтүн алып калды, айкелин жасап алды, андан сурай баштады, барып бутпарастык. Ошон үчүн жөндөн жөн эле субханалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга тыюу салган эмес да. Мурункуларда ошо сүрөттөрдө пайгамбарлардын сүрөттөрүн тартып алып, барып ошолордон сыйынып, ошолордон сурап, биринчи эми алар пайгамбар сүрөттөр турса, жанында тургандай ибадат кылат экенбиз, жакшы ибадат кылат экенбиз, көрүп тургандай болот экен деп барып кийинки муун келгенде аны таштап коюп эле ошол сөлөкөткө, ошол сүрөткө эле сыйынып калды да. Бүгүнкү күндө деле жок эмес да. Кээ бир ушундайлар бар туугандар, андан сактаныш керек. Ошо шейхтердин сүрөтүн алып, ошол жерден анан Алла Таала менен байланыш түзөйлү дегенде, булар бар туура эмес, ширктер болуп калат. Бул ширк болуп калат, этияттаныш керек мындай. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн сүрөт тартуудан тыюу салды? Сүрөт боюнча инсандын сүрөтүн өзгөчө кол менен тарткан, анан кийин азыр мисалы таштарга чегип аткан шариятыбызда тыюу бул туугандар. Бул болбойт мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекер кылган жок. Себеп дегенде бул бутпарастыкка жеткирип коет. Эми карап тур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арак ичүүнү эле тыйган жок да. Арак жасаганды да тыюу салды. Арак ташыганды дагы, сатканды дагы, сатып алганды дагы, жумшаганды дагы, көтөргөндү дагы, бардыгына тыюу салып атат го. Эмне үчүн? Демек, кайсы нерсе ошол жака жеткирип кое турган болсо, ошого чейинкилерин деле тыюу салып арам кылып атат. Ошондой эле мисалы зынаны айта турган болсок, зынанын өзүнө тиешелүү кайсы нерсе зынага тарта турган болсо, аны дагы ошо арам кылып атат. Кудду ушундай эле туугандар, мына биздеги сүрөт маселесин дагы албетте жаратылыш тартса мейли. Бирок адамдын өзүн көзү бар жана ошондой эле айвандар зирух деп коебуз, жандуулардын көзү мурду кулагын сөйп эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала айтат экен, хадисте келет. Бул жерде Алла Тааланын мындайда 99 сыфатынын бир сыфаты аль-мусаввир деген сыфаты бар. Аты бар, аль-мусаввир. Сүрөттөөчү. Бул Алла сүрөттөйт. Бул өңдү баарыбызга Алла берген. Бардык жаныбарларга, кимге кандай, арстанга өзүнө өң, итке өзүнө, мышыкка өзүнө, бардык өңдү, түстү сүрөттөөчү Алла өзү гана. Өзгөчө адамдар, инсандар, эркектик өзүнчө, аялдык өзүнчө, эми эркек айта турган болсо, бири-бирине окшобойт. Бардыгына. Буну Алла субханаху ва тааланын мындай айтып атканда, ал сүрөт тарткан киши бул Алла Тааланын туурагандай болуп калып атат да. Эми кыямат күнү мындай суроо болот экен дагычы. Мен буну жаратып, өңүн жаратып, жан дагы салгам. Сен эми ушунда сүрөтүн тартып буга жан салчы дейт экен да. Жан салабы эми бул эми? Каяктан жан салсын? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде катуу эскертүүлөрдү дагы айткан туугандар, буну айтып койбосок болбойт. Ашадду нас адабан яуман кыяма аль-мусаввирун. Кыямат күнү адамдардын эң катуу азапка душар болгондору сүрөткө тартуучулар. Дагы айтайлы. Мейл жаратылыш тияк-бияктарды тарта берсин. Жосо узагыраак адамдардан эме болсо тарта берсин. Бирок мына сүрөттөн дагы өтүп, акырын барып биз азыр таштыкка барып, таштан чектирип, бул жакшы эмес туугандар. Ким ушундай кылып болсо тооба кылсын, bundan кайтсын, элибиз bundan узак болсун туугандар. Жөндөн жөн эле эмес, бунун артынан чоң деген кандай десем, хикмат бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы үйдө сүрөт болсо периштелер кирбейт деген. Буга эмне дейсиң? Кайсы үйдүн ичинде ит боло турган болсо, сүрөттөр болсо периштелер кирбейт деген ал. Эң акылдуу инсан айтып атат. Эң билимдүү инсан айтып атат. Эң боорукер, эң бактылуу инсан айтып атат. Периштелер кирбейт. Эми ошонун себебинен кара, кайсы үйдө ит сүрөттөр болсочу, ал үйдө таат, ибадатка тоофик анча берилбейт. Анча эмес берилбейт. Анча берилбейт. Себеп дегенде ал жерде периште болбогондон кийин ордун ким басат? Жиндер басат. Шайтандар басат. Ошон үчүн ошол жерде гана туура эмес иштер болот. Жаман иштер болот. Жөндөн жөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмес да. Ошон үчүн бул нерсени биз баардыгын эске алып коюшубуз керек. Дауд пайгамбардын үй бүлөсүнө Алла субханаху ва таала шүгүрулла деп Дауд пайгамбар субханалла ушул аят түшкөндө
ушундай буйрук келгенде Давуд пайгамбарга "I'malu ala Dawuda shukra" деп Давуд пайгамбар бала чакасы менен 24 саатты бөлүшкөн экен. Кандай бөлүп? Бир да убакытты ибадатсыз өткөрүп 24 сааттарды бөлүп, өзү, аялы, балдары, кыздары болуп 24 саат ибадатта экен да. 24 саат ибадатта экен. Эми бул жердеги Алла субханаху ва таала өзүнүн өзгөчө Давуд алейхиссаламга берген неаматтарын айтып туруп, эми эй Давудтун үй бүлөсү, баласы Сулайман, аял бала чакасы бар, силер шүгүр кылууну амал кылып алгыла деп. Шүгүрдүн акыйкаты жана бунун өкүмдөрү боюнча имам Куртуби рахматуллахи алейхи айтат. Шүгүрдүн акыйкаты бир нерсени моюнга алып, бул неамат пананча мунайм, неамат бир жакшылык кылуучу берди депчи. Алла субханаху ва тааланын берүүчү ал-мунайм Алла таала. Ушунун неаматы деп моюнга алыш керек экен да, мынакей шүгүр дегенчи. Жана ага таатына баш ийгенге лайыктуу иштетиш керек экен. Башы лайыктуу иштетиш керек экен. Демек, бирөөнүн берген неаматы Алла субханаху ва таала бизге неамат берди, көздү берди. Көздү Алланын ыраазычылыгына баш ийгенге иштете турган болсо, мына шүгүрдүн акыйкаты экен. Тилди Алла таала берди, бул тилди Алла таала берген. Бул Алланын чоң белеги бизге. Ушуну биз Алла таала ыраазы болгон сөздөрдү сүйлөй турган болсок, бул тилдин шүгүр экен. Колду Алла таала берди, Алланын неаматы. Эгерде колду Алла ыраазы болгон амалга иштете турган болсок, анда бул колдун шүгүр экен. Ошон үчүн айтканда, бу жерде шүгүр эки түрдүү. Тил менен да шүгүр кылабыз, амал менен да шүгүр кылат да. Алхамдулилла деген бул дагы шүгүр. Бирок амал менен кандай? Намаз, ошон үчүн айтканда, намаз бул шүгүр деген. Орозо бул шүгүр деген. Бул амали шүгүр да, амал. Сөз Алла субханаху ва таала ушкурули, эй Давудтун үй бүлөсү, мага шүгүр кылла деп эле айтып койгон жок. Не деди? I'malu, амал кылып алгыла. Ала Давуда шукра. Шүгүрдү силер амал кылып алгыла дейт. Демек, бул жерде алымдарыбыз айтат, шүгүрдү амал кылып алганы, мисалы ошо намаз окугандагы бул өзү шүгүр экен да. Орозо туткан, зикр, Кур'ан жана башка. Давуд алейхиссаламдын намаз окуй турган жай эч качан бошобочу экен. Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтат, балдары менен убакытты ушундай бөлгөн эле дейт Давуд пайгамбар. Кезек менен бир дагы бош убакыт амалсыз өтпөчү экен да ушунда. Хазрат Фузайл рахматуллахи алейхитен айтылган, качан Давуд пайгамбарга бул шүгүрдүн өкүмү түшкөндө, ал Алла субханаху ва таалага кайрылган экен. Я Алла, мындай депчи: менин тилим менен шүгүр кылышымдагы, амал менен шүгүр кылышымдагы, бул дагы бул сенин бергениң го. Бул дагы неамат го. Анда буга кантип шүгүр кылам десе, ал-ан шакартани я Давуд. Эми сен мынаке шүгүр кылдың Давуд деген экен да. Мындайча айтканда, шүгүр кылгандан эч ким акысын бере албайт экен. Мен шүгүр кылып, я Алла акысын бере албаймын, мен мындан алсызмын деп мойнуңа алганың, ушу чыныгы шүгүр экен да. Болбосо эми Давуд пайгамбар айтат, не деп атат? Мен мейли амал менен шүгүр кылайын, намаз окуппу, жакшы денемди туура иштетип, тилим менен шүгүр кылайын. Ушул дагы Алланын неаматы да. Алла неамат берсе, сен тилиң менен бир жолу субханалла, алхамдулилла деп айта албайсың. Алланын бергени ушул дагы. Ушуга дагы кантип шүгүр кылам? Мен буга дагы шүгүр кылсам, ага кандай шүгүр кылам? Мына ошон үчүн айтылат, акыйкат шүгүрдү эч ким аткара албайт дейт. Шүгүрдөн бардык адамдар алсыз экенбиз да. Ошон үчүн айтабыз, я Алла, сен Алла субханаху канча неамат берсең, ошонун бардыгына шүгүр деп эле тил менен эле айтып калабыз да. Тирмизи шариф дегелет имам Абу Бакр Джассастагы Ата ибн Ясирден риваят келтиришет экен. I'malu ala Dawuda shukra. Ошо түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбарга чыгып ушул аятты тилават кылып айтыптыр. 3 иш бар. Кимде ким ошо 3 ишти аткарса, Давуд пайгамбардын үй бүлөсүнө берилген артыкчылык ошого берилет деген экен. Сахабалар сураптыр, я Расулалла, ал 3 иш кайсы айтсаңыз деп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Рida ва qadab. Адам кээде разы болот, кээде ачууланат. Ушу экөөндө тең адилеттүү болсо,
Демек, жакшы абалыңда дагы, ыраазычылыгыңда дагы, ачууланганыңда дагы адилеттүүлүктө турган болсоң, бул бир. Экинчиси, байлыкта, кембагалдыкта экөөндө тең орточо жолду кармансаң. Үчүнчүсү, жашыруун жана ашкереде экөөндө тең Алла Тааладан корксоң. Кимде кимге ушул үч нерсе берилсе, Давуд пайгамбардын үй бүлөсүнө берилген артыкчылык берилди ага дейт. Ошол фазилет берилди дейт. Бул Куртуби, Ахкамул Кур'ан, Жассас бардыгы ушуну алып келген тафсирлерде да. Демек, кандай болбосун, биринчи адилеттүүлүккө чакырып атат. Көбүнчө биз жакшы жашаганыбызда, ыраазычылыгыбызда адилеттүүлүккө болот дагы, ачууланганда адилеттүүлүктөн тайып калабыз да. Ошон үчүн эки абалда тең адилеттүүлүк. Байлыкта, кембагалдыкта орто, дайыма ортоңкуна кармап туруп. Демек, бай болуп кетсе дагы өтө көп кетпей, кембагал болуп кетсе чөгүп кетпей, ортоңку жолду. Үчүнчүсүндө жашырын дагы, ашкере дагы Алла Тааладан коркуп жүрсө, ушу эки абалда теңчи, эки абалда тең. Эл көргөндө дагы, эл жокто дагы. Кандай түндөсү дагы, күндөсү дагы. Бул артыкчылык. Демек, "Ва қалилун мин ибади аш-шакур" деп Алла Таала айтып атат. Мен бенделеримден шүгүр кылуучулар өтө аз дейт. Бул жерде мусулмандарга, имандууларга эскертүү. Ой мусулмандар, жана кызыктыруу. Ой мусулмандар, карагыла, шүгүр кылуучулар аз. Ошолордун катарына кирип кал. Ошолордун катарына кирип кал, эсептелип кал. Алардын сыртында болуп калба деген сөз да. Бул жерде ушундай эскертүү дагы бар, ушундай чакырык, кызыктыруу дагы бар да. Шүгүргө кызыктырып атат, да эскертип атат дагы. Эй мусулмандар, мусулмандар деле бир топ. Силер эми субханалла, шүгүрсүздүк айтылат да. Шүгүрсүздүк бул шайтандын кол салуусунун белгиси дейт. Себеп дегенде шайтан ант ичкен да. Не деген? Я Алла, сен улуулугуңа ант, мен бенделериңди алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан азгыртам, жыйынтыгында бенделериңди шүгүрсүз табасың деген да. Мен азгыруумдун себебинен натыйжасы кандай чыгат экен? Шүгүрсүз. Бендени шүгүрсүз, бенделериңди шүгүрсүз табасың деген. Мына ушул жерде билинет, маалым болот, ачык айкын, адам шүгүрсүз болуп калгандан билип кой, ага шайтан минип алган да. Шайтандын азгыруусу ушунчалык күчөйгөн, шүгүрсүз болуп калган да. Ошон үчүн туугандар, шүгүрсүздүк шайтандын кол салуусу. Bundan biz ihtiyatlanışımız gerek. Daim Allah Subhanahu wa Ta'ala şükür kılıp duruşumuz gerek. Süleyman Peygamber'in dünyadan kaytısı. Allahu Akbar. Süleyman Peygamber dağı özü 53 yıl yaşaptır. 53 yıl yaşaptır. 13 yılda 13 yaşta Allah Subhanahu wa Ta'ala saltanat veriptir. Baylık, birlik veriptir. 40 yıl başkarıptır. Dünyadan kaytkanlarına. Görmez. Ne deyip? فَلَمَّا قَضَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ deyip. Mana ki. Keyin emi her bir adam subhanallah öz najalli kelgende ötөт экен да. Ушунчалык бай, ушунчалык би, ушунчалык пайгамбар, ушунчалык бадыша, Алла кандай мужизаларды берди, кандайларды баш ийдетип койду. Я, кандайлардын тилдерин үйрөттү. Бул жерден чоң сабак, ушундай адам дагы өлүмдөн кутулуп калган жок, өлбөй калган жок. Ушундай адам дагы. Демек, бул жерде чоң ишарат бар туугандар. Her bir adam bunun başında ошон үчүн айтат матан нас хаттал анбия. Адамдар бул жакта турсун, те пайгамбарлар дүйнөдөн өтүп кеткен. Менмин деген бадыша, бүткүл дүйнөнү мага ушундай байлык берилсин, ушундай бадышачылык берилсин деп сурабады. Ана ошондой пайгамбар дүйнөдөн өтүп атат. Айтат: "Фаламма qadayna alayhil maut." Соң качан биз ага Сулайман пайгамбарга өлүмдүн чечимин чыгарганыбызда, ölümün çeşimini çıkarganımızda. Şu gelet mındayın der. Ma dallahum ala mevtihi illa dabbatil ard. Ta'kulu min sa'ate. Anın ölümünü bir gana jerdegi
жердин бир не деп коебуз анан курт, жер курту. Ошол таягын жегенден кийин гана билинди дейт да. Бул окуя мындай болгон туугандар. Сулайман пайгамбар Байтул Мукаддасты куруп, бүтөйүн деп бир аз иштери калган эле. Кабар келип атат, жакында өтө турган болуп атат. Жиндерди иштетиш керек да. Жиндерди иштетиш керек. Эми ошол жерден михраб кылып, михрабтан айнек менен кылган экен. Айнекти. Сыртынан барды көрүнүп тура турганчы. Жиндерди барды тааныйт, Сулайман падыша. Ошол жерде таягын ушундай кармап, мисалы биз хотпага чыкканда таяк кармалат го. Ушундай кылып кармап, ибадат кылып аткандай турат экен да. Ушундай туруп, ошол жерде Аллах субханаху ва таала өлүмүн чыгарып, чечим чыгартып, жанын алып кетет. Турат ошол бойдон. Кээ бир риваятта келет, эгине таянган бойдон. Эгине таянган бойдон. А сырттан көргөн жиндер иш кылып жүрө берипти, Сулайман пайгамбар тирүү депчи. Ал давно мурдайын өтүп кеткен экен. Аны эч кимси келип мындай кылып карай албайт да, тирүү өлүкпү депчи. Духу жетпейт да. А бирок сыртынан узактан эле көрүп турат, монун түнүп турганын. Ушул жерден жанын алып кеткен да, ошол жерден тура берген да. Тура берген. Канча? 1 жыл. 1 жыл тигилер иштей бериптир. Иштеп, ушунун эки себебинен да. Биринчиден, жиндер адамдарга караганда тез болуп, көбүнчө жиндер гайыпты билет дегенди, гайыпты билбейт экенин көрсөтүш үчүн да. Алла субханаху ва таала кандай кылган? Өлүмү дагы өтө таң калыштуу окуя менен болгон да, Сулайман пайгамбар. Түшүндүңбү? А бирок кандай билинип калды? Ушу жердин бир курт Сулайман пайгамбардын мына минса деп аса таякты айтат экен. Ошо таягын түбүн жеп, ичинен жеп калгандан кийин таягы тайып кетет. Анан ошол жерде жыгылат да. Фаламма харра, качан Сулайман пайгамбар жыгылганда табайянатил жин. Жиндерге ачык айкын маалым болду. Эмне? Аллау кан я'ламунал гайб. Эгерде гайыптын илимин билгенде булар малабису фил адабил мухин, кор азапта буларчы мындай турмак эмес, душар болуп турмак эмес. Да уна эле эмне кордон кызмат кылып жүрө беребизби деп. 1 жыл кыйналды түнү күнү менен. Ошон үчүн булар гайыптын илимин билбейт деген сөз менен келиптир. Мынандай бул Сулайман пайгамбардын субханалла дүйнөдөн кайтуусу ушундай болгон да. Сулайман алейхиссалам Алла субханаху ва таала ушунча көп мужизаларды берип, андан кийин шүгүр менен баарын өткөрүп эстегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы Жабраил периште келип, буга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бадышачылык менен пайгамбарчылык сунушталганда Жабраил периште тавазо төмөнгү ылдырагын ала бериң деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтылды, тандоо берилди да. Каалайсызбы? Бадыша болуп пайгамбар болуңуз. Каалайсызбы? Кул болуп пайгамбар болуңуз. Пайгамбарыбыз кул болуп пайгамбар болгонду, мындайча айтканда Алла тааланын кулчулдугун кылып, жөнөкөй болуп, абдан расулан, маликан расулан эмес, абдан расулан болуп ушуну тандаган да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирок албетте үммөтүнө айтып койду. Bir cemaat söz kıyamet günü çeyin üstemdü olat dep, jönököy emes üstemdü olat dep. Mına Süleyman aleyhisselamdın dünyadan kaytusunda dağı uşunday çoğ sabaklar var. Demek gayipti Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeyt tuğanlar. Gayipti Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeyt. Rivayette gelet Baytul Mukaddas'tı bütkönden keyin Süleyman peygamber şükür kılıp 12.000 uy buka kurbanlık çalgan eken. 12.000. 20.000 koy eçkilerdi kurbançılık çalıp bütkül dünyada bardıq adamlardı konokka çakırgan eken. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala'nın uşul meçiti büttüğü depçe anan Süleyman peygamber dua kılgan bolsa ağa 5 nerseni bergin dep suraptır da. Birincisi günökör toba kılış üçün kirgen bolsa anın tobasını kabul kılgın dep. Жана күнөлөрүн кечирген. Экинчиси, ким коркуп кире турган болсо, ушу мечитке ага амандык бергин дептир. Жана коркусунан куткаргын дептир.
Üçüncüsü, kim oğru adam gele turgan bolsa aga сөзсүз şifa bergin deptir. Dördüncüsü, kim kembagal girse anı bay kılgın deptir. Beşincisi, kim ya Allah uş meçitin içinde kaçanға çeyin ele bola öre turgan bolsa özüңdün rahmatыңa, özüң merimine algın degen eken. Görüyorsunuz, Süleyman Paygambardın duası. Bul azırkı dua Kurtubi, tafsir Kurtubi'de gelet tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala barımızga şu Süleyman Peygamber kurgan meçitti, Mescid-i Baytul Muqaddas, Kudus, oşoğa ziyaret kılganğa, okuganğa tevfik bersin. Barımızga tevfik bersin inşallah. Bu dağı şu bugünkü günde dağı Araplar menen jööttөр, oşo talaşıp gelgen, oşo kılım qarıtkan talaşıp gelgen jerde. Eki jerde bugünkü günde G'de Palestina'da okul atpayсыздарбы? Ramazan aydan ibadat kılganda zalimler андай мындай кылып кууп чыгып, кордук көрсөтүп, кан төгүп, эми ибадатка тийишпеш керек деп ибадат да. Ким ибадат кылса ибадат кыла берет. Бирок ошол мечит кандай тарыхый мечит, качан курулган мечит, булар кыямат күнгө чейин боло турган мечиттер туугандар. Ошон үчүн иншалла, эгер Алла Таалам бизге дагы өмүр берип, денсаулык берип, мүмкүнчүлүк берсе, Кудай кааласа иншалла барып зиярат кылабыз иншалла, зиярат кылабыз. Көп балдар барып келди. Alhamdulillah inşallah özü şunday bir ошол 3 мечитке барганга бекем ниет кылып белди байлап коюш керек да ошо. Анын Кудай эми Алла Тааланын товфиги. Качан мүмкүнчүлүк болсо берилет.